Биздин турмуштан алдың деп жазып калат. Негизи мен алардын турмушун билбейм. Мен өзүм жең эмесмин го. Стюардесса болуп иштедиңиз, анан кандай болду деп айтып калышат. Башында чыккан кезде иним бар менен кийинки. Аябай каршы болду. Сүйлөшкөн жигитим жок. Бул деген окуган, билими жок, төмөн жүргөн. Мен туура эмес бир маалыматты элге жеткирип салдым. Чыгартып атам деп анан ойлоп калам, буга чыдаган кайненесине рахмат депчи. TikTok, Instagram социалдык баракчаларында өзүнүн тамашалуу видеолору менен таанымал болгон Айдана Турабаева келин кайнене темасына көп кайрылат. Жаш болсо да турмуш чындыгын тамашага салып элге жеткирип келе жаткан жаш блогерди бүгүн кепке тарттык. Күлүп кел бийизиңди дишиңе анан жуасың ташта күлүп. Бери кел, эч ким укпасын, жаңы сөз. Баягы Замир эле деп атпадык беле. Ошонун кызы менен күйөө ажырашып, боюнда болуп теген экен да. Ажырашып кетипти Россияга. Билгем ошон баягы жанагы келсең эми тынбай. Укпайсыңбы? Умат экенин баласы бар эле го. Менин балам бошойт деп эле суразаң жок дей берчи эле. Түрмөгө отуруп калыптыр, эч ким айтпа. Айттым. Билем, менен суразаң, менен. Мен өзүм Жалал Абадта төрөлгөнмүн. Алабука районунун Совет айылында, чек аранын жанында, Өзбекстан, Кыргызстандын ортосунда. Андан кийин Чаткал районунда окудум, андан кийинчерээк Кыргызстанда улуттук университетин бүткөргөнмүн. Улуттук университетинде чет тилдер факультети, английский, немецкийде. Биринчи ошол ковид учурунда көрүп тартып баштадым, бирок туугандарыбыз айтты, сен эми билим, жогору билимди бүтсөң, аяктасаң университетте анан монтип чыкканың туура эмес деп айтышты. Анан токтотуп салдым. 21-жыл кайра тартпай ошол Катар өлкөсүнө барганда башка өлкөнүн менталитетин, сиз айткандай каада салт, кандай жашайт, алардын жашоосу бизден эмнеси менен айырмаланат, ошону бергенге аракет кылдым да, бергим келди. Башка кишилерде көрсүн деп, ошондон улам башталды. Көпчүлүк айта беришет, сен кебетең да анча эмес, анан кантип стюардесса болуп иштедиң деп. Ачыгын айтканга туура келет. Силер умный, гений, Эйнштейн турбайсыңарбы? Мен билген эмесмин. Адамдардын көп ичинде ушундай миллиондогон адамдардын акылы иштейт экен. Мен аякта стюардессанын кийим кийип алып пол жуучумун да. Самолетко чыгып, анан силер отурганда абага көтөрүлгөн кезде терезелерди жапкыла дейт, түшүрүп салат. Ошол кезде мен чуркап чыгып самолеттон терезелерди ачып, жууп, анан кирип, анан тете мойкада идиштер чогулуп калчу, ошолорду жууп, силер тамактангандан кийин андай жууп туруп, кийинки самолетко жеткирип беришимин. Учуп кетип аткан жериненчи. Ошентип жүрүп иштеп, кебетен кереги жок да. Бизге көбүнчө суроо бергенде TikToктон же Instagramдан стюардесса болуп иштедиңиз, анан кандай болду деп айтып калышат. Бул 2 жыл мурда Катар өлкөсүндө Катар Airways аэропортунда иштегенбиз. Ага атайын тест менен ошол чемпионат, дүйнөлүк чемпионат футбол боюнча атайын барып чакырылуу менен иштеп келгенбиз. Катар Airways'те аэропорттон регистрация кылып иштедик. Андан кийинкиси boarding посадка деп коет. Аэропорттун ичиндеги жумушту жасайсың. Customer service agent деп коет. Ар бир клиентке же болбосо бизде customer дегени кандай конок деп койсо болот. Конокко жардам берүү. Аэропортко келген ар бир кишиге. Трансфер деген тармагы бар. Ал бир өлкөдөн кирип, кийинки өлкөгө чыгып кетип аткан кишилердин дайын маселесин чечип бересиң, кандай маселе болбосун чечкенге биз жардам беришибиз. Бизде аэропортто сотканы колдонгон мүмкүн эмес да. Киргенде уже алган мүмкүн эмес, камерадан көрүп калса жумуштан кетирип салат. Анан жумуштан чыгып алып, анан ошол элдерди, көчөлөрдү тартчумун. Бирок азыр TikTokто алар көп элге таркаган жок дагы, баягы юмор тармагындагы юмор аралаш видеолор чыгып кетти да көбүрөөк. Мен максатым азыркы учурда юмор менен элге юмор жеткирүү негизи. Анан өзүмө жагат. TikToкту тартканда өзүм кубанам да, мындай кандай аласың деп. Сүйүнөсүң да ошол видеолорду көрүп алып, өзүмө жагат. Элдер ойлойт, бул тартып атат, анан чыкпай эле кой дегенде болот го. Кишилерде азырда бар эми аз. Бирок өзүмө жаккан үчүн, өзүм хоббим болгон үчүн, жүрөгүмө жаккан үчүн тартам. Элге кээде жетет бир цель, максат менен тартасың, а кээде жөн гана тарткым келет да өзүмөчү. Айдана жаңы видео тартып баштаганда апасы менен иниси каршы болгон. Бирок атасы колдогондуктан ал видео тартууну улантып келет. Башында чыккан кезде иним бар менен кийинки аябай каршы болду. Такыр аябай каршы болду. Андан кийин апам каршы болду экөө чогуу. Анан атам колдойт аябай. Атам өзү юмор жагында аябай күчтүү. Актёрдук жагы аябай күчтүү атамда. Жөнөкөй эле киши. Анан ошол себептен сурадым, бир
3-4 жол сурадым окшойт. Тартайынбы же тартпай токтотоймбу деп. Атамдын пикири мага маанилүү да, эмне деп айтат. Атам эч нерсе деген жок, демек жакшы эле. Анан азыр каршы эмес бирок. TikTok тартканда билбейм кандай тартам. Олтурам, бир эле тартканда чыгарам да. Бир же эки дубль менен эле батыраак чыгарганга аракет кылам да. 3 жолу баягы кээ бир кишилер тартат го, кино сыяктуу кайра-кайра. Мен андай эмес, ойлоном бир 10 мүнөттө же башымда идея келип калса жазып коем. Бир кагазга жазып кетерим дагы, анан бир эле жолу аракет менен тартам. Если 2-3 жолу тартсам чыгарбайм видеону. Кече кайынсиңдим отко чакырдым эле. Бүтүн чакырып жайгаштырып берип, анан кутулуп алдым. Өзү тынгысында негизи. Келин болдум, күйөөмө дагы сонун аял болдум да. Бүтүн чакырып берип, кетирип, өзүм жыргап аз чай ичип отурмун. TikToktон бир аз жаман комменттер келет, жакшы эмес. Анан Instagramдан баары эле жакшы, азыр жакшы. Башында чыкканда жаман болчу. Аэропортто чарчап калчубуздагы мен бат сүйлөчүмүн, анан эмне кийим болсо ошол менен тарта берчүмүн. Анан кичине кийимиңди оңдоп тартпайсыңбы дегендер болчу. Анан окубаган анан катарда жүрөсүң дегендер болчу. Бул кетиң менен кантип барып калдың катарга дегендер болчу. Сын пикирди жакшы эле кабыл алам, үйдө эң улусмун. Эч мындай таарынып же мынтип кандай десең ответ берип же аларга жооп берип, ар бирине ар түрдүү киши бар да. Анан эмнеге дагы бир себеби бар, катарда иштеп жүргөн кезде 300-400 киши отурган группага мен талкуулоо болуп кетти да, катардын дагы кыргыздардын. Анан бир жолу түз эфирге кирген дагы мен ошол аэропорттогу болгон окуяларды айтып бергенмин. Анан мен билген эмесмин, кыргыздар отурган ичинде. Анан 3 кыз комнатада чогуу жашайбы, мен билбейм алар ким экенин, азыр да билбейм. Ошолор группага мен сүрөтүн жиберди дагы, бул кыз бизде шерменде кылып атат. Анан мен тапочка менен тартчумун да. Көп ушундай үй жумушта, үйдөгү кийимдер менен тартчумун. Эмне бар болсо ошону эле тартып чыгарып өчүм. Ошолор айтышты, ошол бул деген окуган, билими жок, төмөн жүргөн. Анан биз деген мындай кийинебиз, биз жакшы кийинебиз, а бул эмнеге жаман кийинет деп бир майда маселелер талкууга түшүп, беттерге жазып, ошондой 3 эле кыз кайра-кайра жазды. Ошол окуядан кийин көңүлүм албай калган. Бирок аябай катуу тийген. Андан кийин мен 8 айбы видео тартпай калдым. Бирок кайра мен күчтүү болуп тартып чыгайын, кайра мен булардын сөзү үчүн мен жакшы тартайын деп кайра чыккан кезимде. Мен ойлодум ошо кыздардын айтуусунда мүмкүн чындык бар депчи. Мен туура эмес бир маалыматты элге жеткирип салдым, Казакстанга, Өзбекстанга дедим дагы. Келип ошол TikTok боюнча бир аз маалымат чогулттум. Эмне эрежеси бар Instagramдын, эмнени тартса болот, эмнени тартса болбойт, политиканы тартса болбойт же кандай элге туура маалыматты жеткирүү боюнча. Анан окуп туруп, анан светти кандай алыш керек, звук кандай болуш керек, ошол тууралуу бир аз окудум да, анан ошентип кайра иштеп баштадым өз үстүмөн. Анан кайра чыктым. Мен аябай көп адамдарга жардам берем. Алла жолунда жардам берип келе жатам, бирок эч кимге көрсөтпөйм, айтпайм дагы. Мен бүгүн азыр ушул Айгүл эженин үйүнө келдик, продуктыларды алып келдик, балдар менен кошо. Бул жерде балдар да турат, мына артымда көрүнбөй жатат алар. Продукты майын алып келдик, күрүчүн, картошкасын алып келдик. Анан кызы бар экен, могу ноутбукту, мына ноутбук тартып атасыңбы, жакшы тарт. Ноутбукту алып келдик. Мен сиздердин көзүңүздөрчө могуну белек кылып коеюн. Бул Алла жолунда, бул айткандын кереги жок муну. Мына берип жатам мен, берип жатам. Алла жолунда сиздерди дагы ушул нерсеге чакырам. Жумушту, бардык жумушту жашоодо негизи акча үчүн кылган адамды көп жактыра бербейм. Мага дагы бирөө акча үчүн сүйлөсө дагы көп мамилеге кирип кете албайм да. Башка нерсе эч качан менде акча болгон эмес. Бул атамдан өткөн, атам бизге ошондой тарбия берип калган. Анан кантип тапса, мындай тапса болот дегенде менде жакшы эле рекламадан бар, рекламадан чыгат. А бирок негизги максатым мен өзүмө жаккан жумуш. Мага ошол камерага тартып чыгарган, мен өзүмө жагат, ошон үчүн чыгарам. TikTokто 1 жыл жүрдүмбү, 2 жыл жүрдүмбү? Аз эле жүрдүм мен аябай. Бөлүп ошол айтып атамбы, бир аз тартам, кайра тартпай калып. Ошондо кезде жок, акча тапкан жокмун TikToктон. Акча тапкан жокмун, бирок Instagramга келген кездеги бардык подписчиктер ошол TikTok аркылуу келгендер. TikTok аркылуу эл тааныды десем болот да. Учурда Кыргызстанда TikTok социалдык тармагы жабылган. Айдана TikTok аркылуу элге таанылып белгилүү болсо дагы, бул социалдык тармактын жабылышын колдой тургандыгын билдирди. TikTok кереги жок деп ойлойм. Дүйнөлүк мындай деңгээлде, масштабта ойлогондо
Кытай өз өлкөсүндө Facebook'tu киргизбейт, WhatsApp'ты киргизбейт, баардык өзүнүн приложениясын колдонот дагы, бирок башка өлкөлөргө сатат да. Кандай айтсам, бул политика деп ойлойм. TikToktун бизге кереги жок. Анын ордуна Instagram'ды да, Facebook'ты да колдонсо болот, ошол экөөнү жакшы деп ойлойм. Буга чейин дагы TikTok жок кезде ошол менен жашап келгенбиз. Адамдын духовный же болбосо жан дүйнөсүнүн жок кылып, убактылуу 1 секунд, 3 секунд үчүн жашаганга үйрөтүп атат деп ойлойм. 3 мүнөттүк же 1 мүнөттүк видеодон адамдын аркы дүйнөсүн, баягы 40 жыл жашаган өмүрүн тартып берүү мүмкүн эмес. Кайнежем Турциядан келди эле. Ушу күн бияктан батса, азыр бияктан батыра турган кылып, биздин үйдө күндү белгилеп кетти да, каерден чыгып каяка батышын. Келди эле көзүн кайрап, мен тийгенде өзү той кылышты эле. Эптеп-септеп той кылды эле да эми. Эми ошо тойду кайнежем келип кылып турат да, бат-баттан той кылып турат ал. Катардан келдим дагы, мен ойлогом эч ким көрбөйт деп. Мен билген эмесмин ал учурда. Биз жумушка барабыз дагы, кечки саат 5-терде видеону чыгарып койдум да, ошентип 1 жыл жашадым да. Анан Кыргызстанга келип, жөн эле кафелерде, көчөдө жүрсөм, тааныгандар бар экен. Анан ойлодум, мени демек көрүп аткан турбайбы депчи. Ага чейин билген эмесмин. Германиядан келген кыздар менен да жолугуп калсам, мен сени көрчүмүн деп калышат. Анан таң калып калам, аяка кантип тартып калды депчи. Бизде негизгиси ошол Кыргызстан, Бишкек, экинчи орунда Россия турат. Россияда кыргыздар аябай көп турат. Андан кийин анан Казакстан менен Өзбекстан турат да. Анан ошол 25 жаштан 35 жаштагы келиндер же жеңелер көпчүлүгү биздин турмуштан алдың деп жазып калат. Негизи мен алардын турмушун билбейм. Мен өзүм жеңе эмесмин го. Мен өзүм жеңем жок. Мен үйдө улуусумун. Анан ойлоп калам, кайсы жерден экен деп. Мен аларга таң калам. Кайсы жерин алдым экен депчи. Анан кайра ушундай тарт, мындай кылып тарт. Кайненемди тарт, анан бир жерде жазып калган учурлар болду. Эмнеге чыгарбай атасың? Жазып чыгарбайсыңбы депчи. Мындай кылып жазып бер дейт да, сценарий жазып берет аябай көп кылып. Анан бир күн өткөндөн кийин эмнеге жазган жоксуң кечегини депчи. Чыгартып атам деп, анан ойлоп калам, буга чыдаган кайненесине рахмат депчи. Мен кайненеге да тарта албайм, келинге да тарта албайм. Байкуштар бири-бирибизди мындай тең элебиз да, бири-бирибиздин теңибиз да өзүчү. Жумаш, сен келдиң беле? Кел отур, кел. Көзүм жестең да, элиңдирейин. Жиберме элиңдирейин. Ушуга чыгып мен ким болдум, Бир жаштыгым кетти ушуга. Апасы ким, бул ким? Булар адам болбойт, булар адам болот деген бир арба жынан жептир да, короче. Өзүң тынчсыңбы? Жакшы эле, эми кредит келип атканда, карызыбыз көп, ошону төлөй албай жүрүк. Балдарга окуусуна деле жетпей атат. Өзүң эмне көйгөй чыкпастан, 30тан өтүп атасың, бирөөдөн төрөп ал же баягы залкарга эле тийишиң керек эле да. Себеби эртең 50-60та билесиң, жалгыз жашап атканыңчы. Жалгыздык ошондо билинет. Азыр тийип ал, эптеп болсо деле бирөөгө тийип ал, жармашып. Мен кичинекей баягы айылда көргөндү, за границада көргөндү, жашаган өзүмдүн үй бүлөмдөн может алып калышым мүмкүн, же өзүмдөн алып калам дагы, анан ошону бир адамга чыгарып берем дагы. Бир адамдан ошол 6 миллиондун ичиндеги адамдын бир 10-20сы же 10 миңи, 20 миңи көрүп сүйүнөт же өзүн таанып калышы мүмкүн да. Юмордо мен өзүм көрөм да, бул киши бир адамда болушу мүмкүн эмес. Юмордогу ар бир келинди же кайненени 10 кайненеден алам дагы, 10 кайненеден бир кишиге коюп туруп, анан ошону образ менен, юмор менен, актерлук менен, яркость, звук менен анан элге таркатып, ошол өзүн көрүш үчүн, ыңгайлуу көрүш үчүн, көрүп сүйүнүш үчүн, же болбосо кайгырыш үчүн, жүрөгүнө жетиш үчүн чыгарып берем да. Билем, şu bir cuma bolup kaldı. Жаңжал жок, тынч. Келиним менен балам урушпай тынч жашап калды. Нары кухняга деле чогуу басат, ваннага деле чогуу басат, иштерди чогуу кылып огородду деле. Келиним оштук эле ошко баргандан кийин сүркүп кылып окутууган койду дейм да. Мен деле жум кемпир эмесмин мен. Мен эле көптү көргөм. Шашпасын азыр. Ай балам! Şu gelin degenden beri camcı toktu tөгөт, baraka kaçtı.
Азыр энесин окутпасам азыр балам уруштуруп азыр Бала чактан бизде Кыргызстандын телеканалдары турчу эмес, такыр. Кыргызстанды окучу эмеспиз, биз Өзбекстанга жакын жайгашкан үчүн өзбек тилинде угуп, кинолорду ошол тилде көрчүбүз да. Андан кинолорду көрүп ойлочумун, кызыкчумун, бирок оюма келчү эмес, актриса болом же ошол өзүмдү актриса катары элестете алчу эмесмин. Киного чакырса, албетте бармакмын. Биз былтыр гольф клубда иштедик, атайын шаардын чет тарабы, тоонун жанында да. Мен Катардан ысыктан келдим дагы, тоо тарапта иштейин деп. Анан кино тартып калышты, мен карап отурдум. Аябай жакты. Процесс кандай болот экен, кандай чыгарыш керек экен деп ошол талаада тартышты. Аябай фон да жакшы болду. Актерлор дагы жакшы ойногон актерлор мен көрүп отуруп анан кызыктым, аябай сон болмок экен депчи. Сүйлөшкөн жигитим жок. Катардан бери эле жок негизи. Мындай кыздар дайыма эле бирөө менен сүйлөшүп жүрүш керек экен го. Менде андай жок. Сүйлөшкөн жигитим Катарда да жок болчу. Ошон үчүн дагы кеңири тапчумун. Анан азыр пока жок. Instagram, TikToктун үстүнөн иштейин деп атам. Анан YouTube'га дагы бир жаңы ой максаттарым бар. Кандай чыкса болот? Азыр окуп атам. Кандай чыкса болот? Кандай эрежелер бар ал жактын? Кантип көтөрсө болот? Подписчиктерди. Пока ошол эле. Анан негизги менде көбүнчөсү жумуш менен эле алек болуп жүрөм.